сізге. Да, да, насыл. Сағыз ата. Рахмат, жаш қалай болды чекпекте. Бишкектеги жаш активисттер тамекини таттууга алмаштыр деп аталган акция баштады. Ага ылайык жаштардын тобу Бишкектин Борбордук көчөлөрүндө, Эркиндик бульварында колундагы тамекисин өткөрүп берген ар бир адамга бирден таттуу тартуулады. Бул өнөктүк тамеки чегүүгө каршы эл аралык күнгө карата өткөрүлүүдө, дешет уюштуруучулар. Жаш активисттер канча тамеки жыйнады? Алар бул өнөктүк менен кандай максатты көздөшүүдө? Бүгүнкү биздин акция тамекиге каршы өткөрүлүүчү акциялардын бири. Бул акцияда активдүү катышкан инновациялык технологиялар жана экономика колледжинин студенттери жана прогрессивдүү демилгелер фондунун активисттери катышып отурат. Бул акциянын аты тамекини таттууга алмаштыруу деп атап койгонбуз. Бул акцияда тамеки чеккен жаштарга, деги эле биздин кыргыздын жарандарына таттууга алмаштырып, биздин студенттер юмор формасында тамекини таштоого чакырып атышат. Тамеки тартып аткан кишилердин бириси же эки адам таштап алса, анда биз кубанычтабыз деп ойлойбуз. Эми азыр көп адамдарыбыздын ден соолугун чыңдап, спортко тартып, биз ушу спортсмендер элди спорт менен ден соолугун чыңдап, спорт менен элди ынтымакка чакырып кетким келет. Бул жакта тамекилер чогулуп, момпо суйлар берилип, ишибизди Кудай кааласа ийгиликтүү аяктадык. Азыр Бишкек шаарынын мэриясынын алдына барып, бул тамекилерди өрттөп, жагып жок кылабыз.